өтө сонун биз ошо өткөн темаларыбыздын бирөөсүндө Жорой Дамла менен ушул зекет маселеси, садака маселеси жөнүндө козгодук. И Рамазан айында ошонун соогу экендигин белгилеп, көбүнчө биз мусулмандар зекетти берүүдү пландаганда же башка садакаларды көбүнчө ушул Рамазанга апарып, ошого такап Рамазан ичинде берген жакшы деген маселени көтөрдүк. Андан тышкары питир садака маселеси. Питир садака маселеси жөнүндө да сүйлөштүк. Сиз дагы өзүңүздүн кошумчаңызды айтып кетсеңиз болот. Эми адамдарды багы зекеттерин Рамазанга берсин дегендин эки чоң пайдасы бар. Биринчи пайдасы себеби бир адам бай болгондон кийин Кудай Таала мага байлык берди. Азыр 298 миң сом деп атабы зекеттин өткөнкү жылдык, азыркы чыгар элек болуш керек. Мынча айтсам 300 миң сомдун тегерегиндеги акчасы бар адам бул зекетке жеткен болот да. Анан ошону дагы бир айта кетишибиз керек да. Эми зекетти өлчөөдө бизде алтын менен күмүш менен эсептелинет да. Анан азыр айтып атабыз, дүйнөдөгү чоң аалымдар эсептегенде күмүш менен эмес, алтын менен эсептеши керек. Себеби илгери пайгамбарыбыз мезгилинде, анан Абу Ханифанын мезгилинде, ошол замандарда баягы биздин фик китептери жазылган мезгилде алтын менен күмүштүн баасы жакын эле болгон, бир аз эле айырмы болгон да. Анан ошондон адамдар ошол зекетти же күмүш менен бер же алтын менен бер деген маани бар. Азыркы мезгилде өзгөрүп кетти. Алтындын баасы кымбаттады да, күмүштүн баасы такыр арзандап кетти. Ошого зекет менен махыр маселесин күмүш менен эсептебестен алтын менен эсептеш керек деген пикирге келип атат. Эгерде күмүш менен эсептесе, Кыргызстандагы бардык адамдар бай болуп калат экен. Анда зекет берген адам чыкпай калат экен. Себеби күмүштүн баасы ушунчалык эсептелинет да. Мисалы үчүн 200 дирхам дей турган болсо, ошол аз граммча болот деп эсептеп келгенде, ар бир адам бай болуп калат экен да. Анан махырды дагы эң азы 10 дирхам десек, 10 дирхамыңыз 2000 сом, 3000 сом, 4000 сом болуп калат экен. Кыздардын эң аз махыры 5000 сом десек уят болуп калат. Ошого алтын менен эсептелинсе, эң аз махарды биз 27 миң деп эсептедик. 27 миң сом болсо, эң аз махыр берди, калганын Аллах Тааладан дуа кылайлы десе дагы мындай кичине акылга сыя турган болот да. Анан ошого зекеттерди берип атканда, ошо муфтият бизге эсебин чыгарып берет. Ошол 300 миңби канча чыгарып бергенден, ошону бергендин бул биринчи пайдасы. Рамазанда берсеңиз, баягы 2 эсе сооп калат. Биринчи парыздан кутулган болсун, экинчи берекелүү айда берип атканың үчүн. Экинчи пайдасы бул жанагы бир жыл айлангандан кийин зекет беришибиз керек да. Жана акча болду, ошол акчаң кийинки жылы ошол айга келгенде азайбастан көбөйгөн болсо, же өзүндөй болсун, же көбөйгөн болсо, зекетин бере турган болсо, Рамазан деген нерсе бизге жакшы экен да. Өлчөм болот да. Былтыр орозодо бергем, быйыл да орозодо деп. Эгерде андан башка айды койсок, январь, февраль десек, анда алар жылып турат. Баягы биздин ай менен туура келбейт. Себеби зекет шариаттын айы менен, башкача айтканда, жанагы 12 ай биздин григорианский календардыкы менен эмес, хижраттын календарь менен эсептелинет да. Ошондо анда 29 күн болуп калат, 30 күн болуп калат. Ошондо жанагы күн желинбейт. Шариатка ылайык болот дагы. Ошо Рамазанда берилсе эч бир ойлонбой берет да. Шабанда берсе, адамдар Шабанды билбейт. Мухаррамда берилсе, Мухаррамды билбейт. Себеби шариаттын ай сынактарын билбей калдык да, көп элечи. Ражапта берсе, Ражап кайсы экен деп жүрөт. Рамазан дегенде бүтүн дүйнөдө быйыл азыр Рамазан башталды деп зекетин берүүгө дагы бир пайдасы болот. Фитр садакага келгенде да, бул фитр садаканы дагы ошол муфтият бекитип берет. Канча өлчөмдө экен. Аны ошо буудай, арпа менен берсе болот, бирок акча менен берсе дагы болот. Эми ошол анфа лил фуқара. Ошо колунда жок адамдарга пайдалуураак боло турган кайсы. Мисалы үчүн азыр мезгилде буудай менен арпа пайдасын бербейт. Ошон үчүн акча менен бериш керек. Ошого талаш тартыштар бар да, акча менен берсең жарабайт, буудай арпа менен бериш керек. Себеби пайгамбарыбыз мезгилинде ошол буудай менен арпа, башка нерселер негизги тамак болгон да. Азыр бизде акча менен берүү пайдалуураак болот. Себеби кембагал мүмкүн ага тамагын сатып алат, мүмкүн ага светин төлөйт, мүмкүн ага үйүнүн ижарасын төлөйт, өзүнүн муктаждыгын чечип алат да. Ошого Абу Ханифа 1150-жыл, мына 1014-15 кылым мурда эле айткан маселеси бардык заманга ылайык болуп атат да.
Анан ошол муфтият көргөзгөндөн кийин ошо фитр садаканы бериш керек. Ал фитр садака ошол биздин орозобуздагы анча мынча кетирген кемчилик, башка нерселер болуп калат да. Эми бирөөнү бир азыр көчөгө чыксаң баары неме көзүң түйүп түшүп калышы мүмкүн, жаман сөз сүйлөп алышың мүмкүн. Ошол нерселердин баардыгына каффарат баягы жууй турган нерсе болот дагы. Ошону берген ошо Рамазандын айытка чейин бергени мустахап болот. Кийинери берсе өтө берет. Эми кээ бирде айтылып атат да, мисалы үчүн Рамазанга чейин берилиш керек, айттан кийинки берилген туура эмес деп коет. Жок, берген адамдар ошо Рамазан ичинде берди, болду. Эсеп боло берет. Рамазандан кийин берсе деле бизде өтө берет. Аны эми жана хадисти ханафилер башкачараак түшүнгөн. Жана Рамазанга чейин, айтка чейин берилген хадис фитр садака бу фитр садака. Ал эми айттан кийинки берген жөнөкөй садака болуп калат деген хадисти ханафилер башкачараак түшүнөт. Демек, мойнуңдагы милдет кутулбайсың. Кайсы мезгилде берсең деле боло берет, бирок ошо Рамазандын ичинде, башында, ортосунда берген жакшыраак.